ай ичиндеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык теле студиясы. Студияда мен Асылзат Эргешова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Университетте окутуучулук эмгек жолун жаңыдан баштаган жаш окутуучулар үчүн илимий инновациялык ишмердүүлүк боюнча семинар өткөрүлдү. Акыл Ордо интеллектуалдык оюнун өткөрүлүп, бул иш-чарага университетте билим алып жатышкан биринчи курстардан куралган командалар катышты. Азия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрүнүн катышуусунда биздин окуу жайда транспорттук сектор боюнча семинар болуп өттү. Ош технологиялык университетинин мектеп-лицейинин мугалимдери тарабынан ачык сабак өткөрүлдү. Коңшулаш Өзбекстан Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин жана Кыргыз Республикасынын Өзбекстандагы элчилигинин өкүлдөрү биздин университеттеги чет элдик студенттер менен жолугушту. Окуу жайдын студенттеринен куралган Энектус командасынын курамы тамак аш көргөзмөсүн уюштурушту. Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовду университеттин мектеп-лицейин окуучулары эскеришти. Чыңгыз Айтматовдун 91 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара технологиялык колледждин студенттери тарабынан өткөрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күнүн өзөгүн түзмөкчү. Биз менен бирге болуңуздар. Ош технологиялык университетинде окуу жайдын технопаркынын жалпы жамааты тарабынан жаш окутуучуларды илимий эмгектери жарыялоо усулдарына жана долбоор жазууга үйрөтүү максатында илимий инновациялык ишмердүүлүктүн негиздери боюнча атайын семинар өткөрүлдү. Семинардын максаты эл аралык журналдарда макала жарыялоодо илимий ишти жазуунун ыкмасы, илимий макалалардын эл аралык стандартка жооп бериши, изилдеген тематика боюнча материалдардын топтолушу жана илимий макалалардын мазмуну тууралуу маалымат берүү болуп саналат. Биздин университет өзүнүн алдына койгон максаттары менен жарым кылымдан ашууну бакытты башынан кечирип, өзүнүн жекече жүзү, салты жана өзгөчөлүгү бар. Аталысты аралаган жогорку окуу жайына айланган. Окуу жай ишмердик таржымалык дайыма изденүү, жаңычылыкка умтулуу, билим берүү чөйрөсүндө топтолгон тажрыйбасы менен өнүгүп келе жатат. Ушундай иш-аракеттердин натыйжасында заманбап эл аралык талаптарга жооп берет. Анын натыйжасы улам өйдөлөп жатышынын негизги себептеринен бул профессордук окутуучулук курам болуп эсептелинет. Аталган семинар илим чөйрөсүндө эмгектенген окумуштуулар, илим изилдөөчүлөр, айрыкча жаш изилдөөчүлөр үчүн пайдалуу болуп, эл аралык журналдарда макала жазуунун ыкмалары тууралуу толук маалымат алууга мүмкүнчүлүк болмокчу. Семинарга академик Токторалиев Биймырза Айтиевич университеттин профессордук окутуучулук курамы катышты. Ошол кеңештин протоколунан иш планына киргизилип, технопарк Калдыбаев Нурлан агай менен отдел наука Зуля Тишибаева Зуля эжеке менен андан сырткары магистратурадагы Замира эжеке, международный проекттер менен Урмат агай, Болот агайлар менен предварительный сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Ошолордун негизинде мына 2 күндүк семинар уюштурулуп атат. Семинардын основной эмеси биздин технопарк. Проект атайын структура болуп түзүлдү. Университетте ошол проекттерди жылдыш боюнча кандидатский, докторский диссертацияларга экспериментальный установкаларды эксперимент жүргүзүш боюнча атайын отдел түзүлгөн. Ошол максатта семинар уюштурулуп атат. Акыл Ордо интеллектуалдык оюну акыркы учурларда жаштар арасында көбүрөөк өткөрүлүп, бул долбоорго катышкан жаштардын саны өсүүдө. Долбоордун негизги жаштарга арналган суроолор түзүлүп, суроолор жөн гана академиялык билим деңгээлине жараша болбостон, катышуучулардын ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн текшерген логикалык суроолор да камтыйт. Бул оюнга катыша турган ар бир команда мүчөлөрүнүн жогорку деңгээли интеллекти болушу абзел. Анткени оюн учурунда берилүүчү суроолорго тездик менен ой жүгүртүп, саналуу секундтарда так жана туура жооп берүүсү керек. Биздин университеттин биринчи курстарынын ортосунда Акыл Ордо интеллектуалдык оюн өткөрүлүп, бул иш-чарага өздөрү мыкты деп эсептеген бардык катышууну каалаган студенттер катышышты. Өлкөнүн келечегин түзө турган жаштар арасында акылы терең билим алууну негизги максат кылып, ошол билими аркылуу коомго татыктуу инсан катары калыптанууга умтулган улан кыздарыбыз аз эмес. Алар өздөрүнүн убактыларын көбүнчө изденүүгө, окууга, бир нерсени үйрөнүүгө арнашат. Биздин окуу жайда билим алып жатышкан студенттер дагы интеллектуалдык деңгээлин жогорулатып, ал аркылуу ийгиликке жетишүү максатында ар дайым ар кандай мелдештерди уюштуруп катышып келишет. Оюнубуз негизинен 4 турдан өттү. Биринчи турубуз командалар өздөрүн тааныштыруу, презентациялоо, экинчи турубуз болсо кругозордук суроолор, үчүнчү турубуз логикалык суроолор болду. Категорияларга жалаң гана капитандар келип, капитандар категория тандап, ошо категориялардын негизинде суроолорго жооп беришти.
Автоунаа факультети Кыргызстандын түштүк аймагындагы автоунаа жана автоунаа чарбасы багытындагы адистерди даярдоочу бирден бир факультет болуп саналат. Бүгүнкү күндөгү автоунаалардын көбөйүшүнөн улам жер бетиндеги ар кандай көйгөйлүү маселелер жаралууда. Адамзаттын эң глобалдуу маселесине айланып бара жаткан экологиялык маселелердин көпчүлүк бөлүгү да дал ушул автоунаалардан жаралып жатат. Азыркы учурдагы автоунаалар жаратып жаткан шаар ичиндеги көйгөйлөр дагы бүткүл жарандарды ойлонтууда. Бул маселелердин алдын алуу жана аларды чечүү максатында Азия өнүктүрүү банкы тарабынан биздин окуу жайда 3 күндүк семинар өткөрүлдү. Автомобиль латин тилинен авто жана мобиль кыймылдоочу деген сөздөрүнөн алынган. Ал өз кыймылдаткычы менен рельсиз жолдо жүрүүчү машина. Ал эми автоунаа жолдору жолдо жүрүү эрежесинде мамлекеттик чен өлчөмдөрдө жана башка чен өлчөмдүк документтерде көрсөтүлгөн белгилүү бир ылдамдыкта, салмакта жана көлөмдө жүрүүчү унаа каражаттарынын коопсуздугу менен ыңгайлуулугун камсыз кыла турган инженердик курулмалардын топтому. Учурда дүйнө жүзү боюнча автоунаалардын саны абдан көбөйүп, анын негизинде адамзат жашоосуна зыян келтирүүчү глобалдык маселелер пайда болуп жатат. Биздин университетте Азия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрүнүн катышуусунда автоунаалардан пайда болуп жаткан көйгөйлүү маселелердин алдын алуу жана аларды жоюу боюнча атайын семинар өткөрүлдү. Мы очень сильно надеемся, что будет подобное мероприятие повторяться. Вот есть, скажем так, обсуждение подобное. Есть, кстати, ассоциация инженеров, которые как раз, ну, скажем, в русскоязычном пространстве продвигает эти идеи. И, может быть, мы проводим в ближайших год подобное мероприятие здесь, в Киргизии, уже для всех, ну, скажем так, для много вузов, которые жаждут такой информации, жаждет общаться и, может быть, и даже внедрить подобные системы и идеи в свой учебный план. Ош технологиялык университетинде автоунаа жана автоунаа чарбасы багытындагы адистерди даярдоо биринчи жолу 1963 Фрунзе политехникалык институтунун Ош бөлүмүн ачуу менен башталган. Ошол жылы биринчи жолу бул адиске 25 студент кабыл алынган. Азыркы күндө аталган факультеттин бүтүрүүчүлөрү өз адистиктери менен алыскы жана коңшулаш чет мамлекеттерде эмгек жолдорун ийгиликтүү улантып келе жатышат. Ал эми алардын негизги ишмердүүлүгүнө бүгүнкү күндө кошумча татаал иш-аракеттер кошулду. Шаар ичиндеги автоунаалардын көптүгүнөн автотыгындар пайда болуп, бир топ ыңгайсыздыктар орун алууда. Өз кезегинде аларды жөнгө салып, шаар тургундарына ыңгайлуу жагдайларды түзүп берүү алардын колунда. Аталган семинарда автоунаа багытындагы бардык адистерге бул абалдан чыгуу жолдорун биргелешип чечүү маселелери коюлду. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, шаарда автотранспорттун өтө көп сан көбөйүп кеткенине байланыштуу бир канча пробкалар пайда болуп атат, тыгындар. Ошол тыгындарды, шаардын ичиндеги тыгындарды жоюу максаты. Себеби бул тыгын деген биринчиден экологиялык фактору бар, автомобилдердин жаман газдарды бөлүп көбөйөт. Экинчиден ишке жетүү убактысы дагы көбөйүп, адамдарга бир канча ыңгайсыздыкты жаратат. Дүйнө жүзүндөгү кайсы гана ири шаарлар болбосун, алардын бардыгында тең дээрлик автотыгын көйгөйү бар. Ошол эле учурда ал шаарларда автоунаалардан чыккан түтүндөрдөн улам экологиялык маселелер да оор бойдон калып келет. Азыркы учурда дүйнөнүн бардык илимпоз окумуштуулары канткенде жер планетасын сактап калуу керек деген суроонун үстүндө изденип жатышат. Ал суроолорго жооп катары автоунаалардан чыккан зыяндуу заттарга карата кандайдыр бир чара көрүлүшү керектиги айтылып келет. Мындан сырткары шаар ичиндеги автотыгынды азайтуу менен дагы экологиялык маселелердин алдын алууга болоорун эскертишет. Висим программасын кече 3 күндүн натыйжасында үйрөндүк, 3 күндүн ичинде. Андан кийин биз келечек базарына барып, Алишер Наваи жана Проспект Масалиева көчөлөрүн үйрөнүп келдик. Ал жерден биздин максатыбыз эмне? Биз бул ошол келип жаткан тыгындын жоюп, ошого чечим чарайлы деп келгенбиз. Ошол эле реальный эмени эсептеп, машиналардын санын эсептеп биз компьютерге киргизип көрдүк. Анда бир жакшы эле жыйынтыкка ээ болдук. Биз болсо бул ушул жыйынтык менен колдонууну чечип көрдүк. Бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселелердин бири болгон региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү президентибиздин программасын аткаруу максатында Азия өнүктүрүү банкы менен биз байланышта болуп, шаардагы негизги көйгөйлөр транспорт проблемасын чечүү үчүн ушул семинарды уюштурууга чоң көмөк кылдык. Биздин студенттер, Жалал Абад университетинин студенттери, Баткен мамлекеттик университетинин студенттери да катышып, ошол шаардагы көйгөйлөрдү негизги болгон транспорт
пробкаларын азайтуу, оптималдаштыруу маселелерин чечтик. Аталган 3 күндүк семинар тренинг Ош областык жана Ош шаардык жол коопсуздугунун башкармалыгынын, Ош облустук жол коопсуздугун уюштуруу мекемесинин, Ош шаардык муниципалдык транспортунун инспекциясынын, Ош облустук жол куруу мекемелеринин өкүлдөрү, Ош шаардык маалымат өкүлдөрү жана Баткен мамлекеттик университетинин, Жалал Абад мамлекеттик университетинин, Ош технологиялык университетинин студенттери катышышты. Жыйынтыгында катышуучуларга сертификаттар тапшырылды. Биздин окуу жайдагы мектеп лицейин ачылганына аз эле убакыт болгондугуна карабастан, бул мектепке билим алууну максат кылып келип жатышкан окуучуларыбыздын саны жыл сайын артууда. Анткени лицейдин негизги багыты физика-математика предметтерине багытталгандыктан заман талабына ылайык билим алууну максат кылышууда. Мектеп лицейде окуу тарбия комплексине окуучуларга чет тилдери, физика-математикалык жана компьютердик билимди жогорку деңгээлде өздөштүргөн, ички дүйнөсү бай, атаандаштыкка туруктуу, жаш муундарга сапаттуу билим тарбия берүү системасын түзүү жана аны тажрыйбада натыйжалуу пайдалануу максатында билим берүү мейкиндигинин модели түзүлгөн. Бул лицейде билим алып жатышкан окуучуларга физика предметинин мугалими Токторова Гүлбарчын Бабаевна 8 класстын окуучуларына физика сабагынан кайноо жана буулануу деген темада окуучуларга физикалык билимдерин өздөштүрүшүнө жетишүү, билим алуунун андан аркы деңгээлине жетишүүсүнө, окуучулар компетенттүү инсан катары калыптанышына өбүлгө түзүү максатында ачык сабак өттү. Ачык сабакта окуучулар атайын тажрыйбаларды, эксперименттерди жүргүзүүнү жана өлчөөчү куралдардын иштөө принциптерин үйрөнүштү. Көп улуттуу өлкөдө эл достугу деп аталган маселе дайым маанилүү болуп келген. Маанилүү бойдон кала берет. Бекем достукту, ажырагыс ынтымакты, ажырагыс бекем достукту ыйык туткан элдер үчүн алардын түбөлүктүүлүгү ошончолук. Ар бир улутту ал улуттун өзгөчөлүгүнө эмес, ал улуттун өкүлүнүн адамгерчилигине, акылына, иштеген ишине, эрдигине жараша мамиле кылуу ар бир мамлекеттин жараны милдеттүү. Биздин өлкө көп улуттуу өлкө, ошондуктан биздин мамлекетте кадр тандоо, билим берүү адистигине, жөндөмүнө, билимине, даярдыгына жараша жүргөн кезде ана ошол улуттардын укугу, милдети да бир максатта туура сакталат. Быйылкы окуу жылында биздин окуу жайга келген башка өлкөнүн жарандары, башка улуттун өкүлдөрү башка жылдарга салыштырмалуу саны жагынан көп болду. Аларды биздин университет бир гана билим берүү менен эмес, башка жагдайларда дагы жардам берүүгө, шарт түзүүгө болгон аракетин жумшап келет. Коңшу Өзбекстан мамлекетинен келген студенттер менен Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинин жана Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрүнүн катышуусунда жолугушуу өткөрүлдү. Жолугушуунун жүрүшүндө студенттердин суроо сунуштары айтылып, ар кандай маселелер талкууланды. Жергебизде күз мезгили берекесин чачып, адамдар арасындагы токчулук бири-бирине болгон мээримди толуктап, жылдын мезгилиндей пейилдер ток. Биздин университетте билим алып жатышкан студенттердин катышуусунда башкы корпуста тамак-аш жармакеси уюштурулду. Студенттердин өздөрүнүн колдорунан жаралган ар кандай тамак-аш азыктарынын түрлөрү коюлуп, сабактан соң тынығууга чыккан бардык студенттер жана жалпы окуу жайдын жамааты, ошондой эле бардык каалоочулар бул тамактардан сатып алып жатышты. Кайрымдуулук иши жарандар жана юридикалык жактардын өз ыктыярдуу негизде чын дилдеринен жарандарга жана юридикалык жактарга мүлк, анын ичинде акча каражаттарын берүүлөрү, жак өз пайдасын көздөбөстөн жумуш аткарып, кызмат көрсөтүүлөрү жана башка жардам берүүлөр. Биздин университеттин студенттеринен куралган Enactus командасынын курамы тамак-аш көргөзмөсүн уюштуруп, башкы корпуста сабактан тыныгуу учурунда студенттерге тамак-аш азыктарын сунушташты. Бул иш-чара биздин окуу жайда билим алып жатышкан студенттер тарабынан демилгеленген. Ал эми бул тамак-аш сатуудан түшкөн акча кайрымдуулукка жумшалат. Студенттердин арасындагы Чыңгыз Айтматовдун дагы бир күнүн элдерге жайылтып, студенттерге айтып, бүгүн туулган күнү деп балким 12 декабрь башка адамдар үчүн жөнөкөй күндүр. Бирок биздин команда үчүн бул Залкар жазуучубуздун бир туулган күнүн белгилеп өттүк. Ошондой эле биз ушул жармаркени уюштуруу максаты негизинен эле бизнес проекттерге студенттерди, өзүбүздүн арабызда жүргөн досторубузду ишкердүүлүккө үйрөтүү. Эртеңки келечегинде биз болсо бизнес проекттерди жаратып, башка адамдарга, бала имущий семьяларга жардам берүүнү көздөгөн бир иш-чара өткөрдүк да. Жана мындай иш-чаралар көп болуп турат. Ошол командабыз менен ушундай иштерди алып барабыз. Негизи Enactustун максаты эмне, кандай, бул эмне вообще деп өткөндө бир аке айткандай, Enactus эмне, кактуска окшошпу деп айткандай эле. Негизи бул Enactus ар бир университеттерде пайда болгон бир жүрүм, бир болсо мындай багыт, ишкердүүлүк, жаштарды ишкердүүлүк аркылуу адамдарга жардам берүү. Кайрымдуулук алуучуга да, берүүчүгө да пайдалуу иш. Кайрымдуулукка муктаж адам ага жеткенде адамдарга болгон таарынычы азайып, ыраазычылык абалын сезет. Ал эми кайрымдуулук кылган адам эрктүүлүк, марттык менен кылган жакшы ишинен кубат алат.
Арналган нерсе муктаж адамдын колуна толук жетүүсү жана эки тараптын жогорудагы жакшы абалды сезүүсү. Эртеңки күнгө шыктануусу үчүн бул ишти ар бир адам баласынын жасоосу шарт. Кайрымдуулук көбүнчө акча каражаты менен ишке ашат. Бүгүнкү күндөгү жаштардын бул аракетин алардын келечекте мыкты кыргыз коомун курууга болгон аракеттери деп баалоого болот. Анткени башкаларга өздөрүнүн жүрүш турушу менен зыян келтирип жаткан жаштар жашап жаткан коомдо аз да болсо кайрымдуулук кылууну үйрөнүүгө умтулган жаштарыбыздын демилгеси жакшы көрүнүш болуп эсептелет. Enactus командасына кошулганыма 1 ай болуп калды. 1 айдын ичинде мен бизнес проект тууралуу гана эмес, өзүмө мындай коомдо кантип алып жүрүүнү, коомдо кантип сүйлөштү үйрөндүм. Биз ушул командабыз менен бүгүн Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата жарманке уюштурдук. Ал жарманкеге биз өзүбүздүн колубуздан жасалган тамак аштарды сатка койдук. Бул сатыктан түшкөн сумманы биз бизнес проектке жумшамакпыз. Бул команда негизинен адамдарды жакшы жака үндөчү команда экен. Аз да болсо акча каражатын таап, жардамга муктаж жарандарга жардам берүүнү каалаган бүгүнкү тамак аш жарманкесинин катышуучулары бардык тамак ашты көп чыгаша кетирбестен өз колдору менен даярдап келишкен. Мындан сырткары биздин университеттин студенттери өз демилгелери менен шаардагы жардамга муктаж үй-бүлөлөрдөн кабар алышып, аз да болсо колдорунан келген жардамдарын беришип, алардын ыраазычылыгын алып жүрүшөт. Бул иш-чара биздин университетте билим алып жатышкан студенттердин жасап жаткан иштеринин биринчиси эмес. Бул сыяктуу кайрымдуулук иштери ар дайым кайталанып, жардамга муктаж жарандарыбызга көп жолу жардам берип келишет. Чыңгыз Айтматов бул тирүүлүктө чагылган сыяктуу бир жарк эткен, ала тоонун чакан айылынан ааламга нуру чачыраган улуу жазуучу. Жазуучунун интеллектуалдуу макалаларынын, маектеринин публицистикаларынын, ой толгоолорунун кыскасынан көлөмдүүсүнө дейре тематикасы, койгон маселелери, идеялары ар тармактуу жана терең маанилүү. Жазуучу очерктен романга чейин ар бир чыгармасына зор маани берип, ак тилден жетиктүү, жанын өрөп иштеген Ош технологиялык университетинин мектеп-лицейинде класстар аралык Brain Ring интеллектуалдык акыл таймашы болуп өттү. Оюн 3 тур менен өткөрүлүп, Чыңгыз Айтматов боюнча суроолор берилди. Оюнга жалпысынан 5 команда катышып, эң мыктылары аныкталды. Иш-чараны окуу жайдын мектеп-лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Орозбекова Рыскүл балдарга жалкар жазуучу Чыңгыз Айтматовду тереңдетип таанытуу, анын эмгектерин баалап, чыгармаларына кызыгуу менен мамиле жасоо максатында уюштурду. Жыйынтыгында 1-чи орунду 11-чи класс, 2-чи орунду 8-чи класс, ал эми 3-чү орунду 9-чу А классы камсыздап, жеңүүчүлөргө дипломдор жана кызыктыруучу белектер тапшырылды. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун адабий мурасы жалпы түрк дүйнөсү үчүн чоң мааниге ээ. Айтматовдун чыгармаларын окубаган эл жана чыгармалары которулбаган тил дүйнөдө аз гана. Анын чыгармалары кайсы континентте жашабасын, ар бир инсандын ички дүйнөсүнүн орун алып түнөк тапты. Кыргыз эли үчүн Айтматов улуу балуулук болуп эсептелинет. Жаштардын улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган иш-чараларга катышып олтургандыгы абдан кубандырат. Кыргыз элин дүйнөгө тааныткан көп кырдуу жазуучунун чыгармаларынан ар тараптуу изилдеп, улуу жазуучунун дүйнөсүн кийинки муундарга жеткирүү учурдагы муундун негизги милдети. Чыңгыз Айтматовдун негизги чыгармалары Совет заманында жаралса да, алар бүгүнкүдөй маанилүү. Анын кемеңгерлиги кечээкини бүгүн көркөмдөп айтып бергендигинде гана эмес, эртеңкини да көрө билгендигинде. Окурман үчүн көп чыгармалар улам жаш өткөн сайын жаңы үмүттөн өзгөрүп турат. Өз элине, өз жерине, өз мамлекетине мынчалык абройду, кадыр-баркты алып келген ааламда саналуу гана адамдар бар экендигин адамзат жакшы билет. Ошондуктан кыргыз эли, кыргыз мамлекети, кыргыз маданияты, кыргыз адабияты үчүн Айтматовдун ааламы өзгөчө мааниге ээ. Өзүнүн көзү өтсө да чыгармалары байсалдуу эмгек жолу аркылуу элине бел болуп, ала тоосунун дайыма желбиреп турган туусуна айланып, кыргыз мамлекетинин келечек өнүгүп өсүшүнө эбегейсиз салым кошуп жаткандыгын белгилеп айтпай коюуга болбойт. Урматтуу биздин студент достор, эми Чыңгыз Айтматовду билбеген кыргыздар эмес, дүйнөдө адам калбады, бардыгы тааныды десек да болот. Себеби Чыңгыз Айтматов акыркы жылдары, өмүрүнүн акыркы жылдары өзүңүздөр билесиздер, Европада посол болуп иштеп жүргөндө да бир топ чыгармаларын жаратып, ошол жактагы элдер дагы ушу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын өздөрүнүн тилинде, англис тилинде, немис тилдерине которуп, көптөгөн окурмандарын тапты десек болот. Андан кийин өзүңүздөргө да жакшы белгилүү, биз да мына өзүбүз сизге ошон студент окуучулук мезгилдерде ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп, ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен чоңойдук десек да болот.
Залкар жазуучунун чыгармаларын тереңден териштирип окуган окурманга жашоо турмуштун жана ой чабыттын баштапкы эпикалык калыптары ката элек ушундай чөйрөдө өскөн Чыңгыз Айтматов сыяктуу жазуучу үчүн азыркы учурда уюп калган өткөн мезгилдин көзү менен карап аңдап билүү жөндөмү абдан эле жемиштүү болууга тийиш экендиги көрүнүп турат. Анткени бул ага адам менен дүйнөнү бир эле убакта байоо патриархалдык жана өнүккөн азыркы көз караштан туруп, башкача айтканда баш аягын чогуу тутуп, жашоо турмушту жалпылаштырып, бүтүн баамдап түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Ал эми бул болсо дүйнөнү көркөм аңдап билүүнүн айныгыс спецификасы болуп саналат. Телең жүрөк буйласа, кырмыздыктай болуп буурарын, байкамаксың болосуң неге, карапай чамага бир жанын, сөзгө сөздү араң уладың, окчаңы сага аратырса турадың, окчаңы укойчу махабатырды, sen үчүн эле урлап турамын. Таңгы жолда арага айда, кожаңы жүрөк колкопурда керек, кожаңы самчыны жолун көрсөтүп, ажаңы канярың болоюн сенин. Айтматовдун каармандары биздин арабызда эле анчейин балким билинбей жүргөн каармандар. Бирок адам баласы сынала турган учурга келгенде алар абийир, намыс жана бийик адамдык касиеттерин көрсөтүп, адам деген улуу атты бийик туткан инсандар болуп чыга келишет. Чыңгыз Айтматов улуу сүрөткер катары көпчүлүк баамдай билбеген жагдайда жөнөкөй адамдагы улуу сапаттарды таба билген. Анын айрым адабий каармандары кандайдыр бир деңгээлде тарыхый каармандай таасирге ээ. Башкача айтканда Айтматов айылдык карапайым кыргыздардан дүйнө тааныган кыргыздарды жаратты. Өзү дүйнөдөн качса дагы анын чыгармалары биз менен тирүү, дайыма биз менен жашайт, анын сөзү биз менен жашайт, анын жан дүйнөсү өзү биз менен жашайт. Ошон үчүн биз Чыңгыз Айтматовду дайыма биздин колдо бар алтынды эч качан унутпоого аракет кылып, студенттер менен биргеликте ушул чыгармаларын студенттерге эскертүү, студенттерге жана кийинки муундарга ушул чыгармаларды аткарсак таасир этет экен деген максат менен ушул бүгүнкү кечени уюштурдук. Бул кече негизинен азыр мага бул кече негизги жаккан эмеси жери эч жерде аткарылбай, көпчүлүк жакта аткарылбай келе жаткан тоолор кулаганда деген акыркы чыгармаларына кирет. Ошол чыгармаларынан азыр аткарышты. Убакыт өткөн сайын планеталык масштабдагы кандай улуу жазуучу жана орошон ойчул инсан менен улутташ, жердеш, замандаш болгонубуз үчүн сыймыктануу сезимибиз улам-улам артыла берет. Анын чыгармаларындагы төпсүз тереңдикти түшүнө билүү мезгилдин иши. Адам урпактарынын армууну, ал ысыр сандыкты ачууга аракет кылат. Сиздер менен Жаштык Чели студиясы болду. Мен сиздер менен кийинки жуманын ушул мөөнөттөрүндө кездешем. Аман болуңуздар.